Computer science деген негизи мен Америкага келип билдим, ачыгын айтканда. Азыр эми IT тармагы аябай күчтүү болуп атпайбы учурдачы? Мектепке окууга бара элекке чейин эле тайнем бизге бата берчү да, неберелерин отургузуп алып ар бирине. Мага очередь келгенде тайнем дубасында ушул балам чоңойсо Америкага барып окуйт дейт. Ошол максатыма жетем деп өжөрлөнгөм. Жана жанында чөйрөм дагы чоң пайдасы тийген да. Анткени алар изденген балдар болгон. Макул, Америкага келдик. Америкага келгендеги биринчи сезимдер. Жасалма агент деген нерсе чыгып калган, азыр билсеңиз керек. Жасалма агенттердин үстүнөн иштейм мен. Бизде качан ошондой күчтүү айтишниктер пайда болот? Кыргызстанды 10 жылдын ичинде Центральная Азияда өзүнүн сонун деңгээлде көрсөттү деп ойлойм. Мисалы үчүн Кыргызстандан кимдир бирөө келе турган болсо, кандай кыйынчылыктар күтүп турат? Студенттерге бул жакта бир аз кыйналып жатсаңар, тартынбай ата энеден сураш керек. Анткени сени эң катуу түшүнгөн бул ата эне да. Жоо чыга элек деди. Бирок жакшы жаңылык, сен топ 3тө экенсиң деди. Биз азыр калбай атабыз деди. Мен ойлодум да, мен топ 3тө болсом, мен интернационалдык студентмин, ошону ұталам ба деп өзүмө мындай ишенич кетти. Мен топ 3кө киргениме эле сүйөндүм да, мен жакшы эле экенмин депчи. Дипломдун күчү бар. Анткени дипломду мен адамды квалификациясы бар деп эмес, адамдын дисциплинасы бар деп ишенем да. Апам бышырып берген тамактар бар дейм. Оюмча ошо. Америкага келип окуйм деген ушундай каалоосу барларга кандай кеңеш болот эле? Кандай өзүмдү американец кылып алып жүрөйүн десем дагы жүрөгүмдө мындай кыргызмын да. Кыргызстаныбызды алдыга өнүгүп өстүрөм деген ниетим жүрөгүмдө бар. Чет өлкөдө окуу бул жөн гана билим алуу эмес, бул дүйнөнү, башка өлкөнү, башка маданиятты, ошол эле учурда өзүңдү дагы таануу. Бул Салам Америка подкасты, мен Алмаз Көчөрбаев. Жаш курагына карабай, Америкага келип талыкпаган эмгектин арты менен билимдин кудугун ийне менен казгандай билим алып жаткан биздин инибиз бүгүн студияда. Нуртилек Райымжанов, студиябызга кош келипсиз. Барыңыздарга салам. Алмаз байке, сизге рахмат чоң подкастка чакырганга. Мен ишенем, бул подкаст аябай информативдүү болот. Биздин ушул окуп жаткан студенттер, болочок студенттерге, айрыкча эле Америкада студенттерге бир аз болсо дагы мотивация жана түрткү болот деп ишенем. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, өзүм Жалал Абад шаарынан болгом, же Манас шаарынан деп койсок деле адашпайм. Туура. Өзүм азыр 17 жашымда келгем Америкага, 4 жыл болуп калды. Буюрса ушул жылы окуумду бүтүрөм. Окуп жатканым бул Computer Science, майнорум Business Administration. Эң сонун. Азыр эми IT тармагы аябай күчтүү болуп атпайбы учурдачы? Ушул башынан бери эле мектепте окуп жүргөндө бир кыял болду беле, же эне атаңыз түрткү болду, же чөйрөңүз түрткү болду? Бул кандай тандоо болуп калды? Computer Science деген негизи мен Америкага келип билдим, ачыгын айтканда. Америкага келип эле досторум менен кайсыр мейжор тандайбыз, кайсыр мейжор деп мындай мейжорду уже тандاганга убакыт келип калды. Анан карасам бизнес десең эми бизнести любой адам кылат деп ойлоп кетесиң бир турган жерде. Анан келип туруп Computer Science тандап койдум. Башында билбей эле тандадым. Мындай ачыгын айтсам, кичинекей кезиме мен деп компьютерден код жазып, Python'ду окугам деп айтпайм. Бул жака келип көп нерсени үйрөндүм. Ошол бул жактан келип көптөгөн байкелерди менен жолугуп, алардын подкасттарында көргөнбүз, алар менен чогуу жекеме жеке жолукканбыз. Алардын ушундай иштеп жаткан, кылып жаткан нерселерин көрүп, биз дагы ошого аракет кылдык. Таасирлендиңер? Таасирлендик, албетте. Эң сонун. Эми мен муну сурап аткан себебим, өзүңүз айткандай, кимдир бирөө башынан баштап даярданат да. Математиканы жакшы окуйт, физиканы жакшы окуйт, алгебра, мисалы үчүн вышмат деген бар. Андан кийин адамдын өзүнүн дагы баягы таланты болуш керек дегенчи. Бул эмне айткым келип атат? Элдин баары эле боло алабы ушу азыр сиз аркылап аткан тармакта? Элдин баары окуй алабы ушуну? Чынына келгенде мен Computer Science тандagaныма бир аз өкүнгөнүм, бул экинчи жылы өкүндүм да. Тандалып, мен неге буну тандалдым өзү депчи. Кылган нерсе мага анча жакпай атса, анан өзүбүз билгенде жасалма интеллекттер пайда болуп кетти. Ооба. Конкурент. Мин код жазсаң дагы ал бир заматта эле канча лайн код жазып иштейт да. Аны көрүп алып сен шоксуң да. Мен бир күндө кылган ишим бул 1-5 мүнөттө жасап атпайбы депчи. Туура. Бирок бул жакшы жеринде ойноду. Анткени мен университетимде биз 3-курста concentration деген нерсени тандайбыз да. Кайсы IT тармактын, computer science'ын кайсы тармагына сен
болушунча фокус кылып окуйсуң деп. Мен ошол маалда искусственный интеллектти тамдагам, жасалма интеллект тамдаганым үчүн мага көп пайдасы болду. Анткени азыр мен өзүмдүн кофаундерим бар. Нью-Йоркто жайгашкан ал бала. Экөөбүз азыр стартапты куруп жатабыз. Стартапыбыз буюрса бүтүп калды. Азыр VC-лерге тапшыртабыз. VC деген бул venture capital дейт. Ушул продуктубузду буюрса бүтүрүп көптөгөн VC-лерге тапшырып жатабыз да. Өзүбүздүн продукту спред кылыш, чоңойтуш, дүйнөгө, маркетке чыгарууга. Элге жеткирүү. Элге жеткирүү. Эң сонун. Сөздү башынан алгым келип атат. Баягы биз көчтүн ортосуна кирип кеткендей болуп атабыз да. Мындай кылалы, уруксат десеңиз, мисалы үчүн мектепти жаңы бүтүп атасыз. Дагы Кыргызстандасыз. Ошондон баштап ушу Америкага келип, IT тармагын тандаганга чейинки убакытты айтып берсеңиз. Негизи мен мектепке окууга бара элекке чейин эле тайнем бизге бата берчү да, неберелерин отургузуп алып баары бирине. Мага очередь келгенде тайнем дубасында ушул балам чоңойсо Америкага барып окуйт дейт эле да. Мен ошол маалда эле кичинекей кезимден эле мындай бир үстүмө жүк болду да, мен эми Америкага окушум керек да депчи. Азыр мен бүтүп окуй албай калсам тайнем мага капа болот депчи. Ооба. Мен кылган батам ашпай калды. Эми жаш баламын да, анда билбейсиң кандай болот. Анан ошол кичинекей кезимден эле мага бир аз мындай pressure болгондо, мындай давление болуп элечи. Өзүм анан 7-класста ушул пешенемен жазылып, буйруп лицейге өтүп калдым. Жалал-Абад Курамбек Батыр түрк лицейине. 7-класстан баштап 11-класска чейин ошол жакта окудум. Жана Америка деп ал маалда ойлонгон да эмесмин да. Өзүмдүн бүтүрүүчү убактында топ 10 окуучуга кирчүмүн. Лицейди жалаң 5 менен бүтүргөм. Жана ошол 10-класстан баштап Американы изденип баштадым. Биз 5 досум аркылуу 5 досубуз болуп отуруп, бизде өзүбүздүн кабинетибиз бар эле. Атайын чет өлкөгө барып окуйм дегендерге бир кабинет бөлүп берген лицейибиз. Ошол жака кирип алып биз мындай айтканда research кылганбыз. Изденгенбиз. Ал жактан биз Common App деген платформа бар экен. Ошол аркылуу көптөгөн университеттерге тапшырат экен да, абитуриенттер. Биз ошону карап, кандай requiremenттер бар экен, эмне керектүү документтер керек экен карап чыкканбыз. Бирок ага чейин Common App'та ар бир мектептин өзүнүн регистрациясы болот экен. Биздин мектеп жок болчу экен да, биздин лицей. Биз биринчилерден болуп ал жака коштук. Буюрса азыр бизден дагы кичүү инилерибиз тапшырып жатат. Бул мындай айтканда биз бир аз салымда кошуп кеткенбиз. Жол ачып бердиңер. Жол ачып бергенбиз ооба. Андан соң досторубуз менен тапшырып, колледж канцлер менен сүйлөшүп, биздин мектепте колледж канцлер деген бар. Ал бизге ушундай жолду көрсөтүп берчү. Эмне кылсак болот, бир документ жак керек болсо, мектебибизден табып берчү да, кылып берчү бүт нерсени, печаттарды коюп. Ошентип буйруп университеттерге өттүк бешөөбүз тең. Эң стрессовый жагы виза жагы болуп калды. Аны дагы алдык. Анткени бирок көптөгөн агайлар бизге анча ишенбеди да. Эмнеге ишенбеди? Бизди постоянно эле силер ортого даярдангыла депчи. Орто деп бизди ортого кошуп, мен жылдын башында 11-класста бизде элит группа деген бар эле. Топ 10 баланы ошол жака киргизип, ортого золотой сертификат алат деген үмүтү менен кошкон болчу мени. Анан биз жырты тапшырганбыз, пробный жырты тапшырып, менин балым ага эжекелерди канаттандырбаган үчүн мени чыгарып жиберишкен. Ал жакта мен чыгып кеткем. Бирок бул жагынан өзүм деле ыраазы болгом. Мен чынына келгенде золотой сертификатка аракет да кылган эмесмин. Мен ушул өзүмө бир максат коюп, Америкага барып окуйм деп максатым коюп, ошол максатыма жетем деп өжөрлөнгөм. Жана жанында чөйрөм дагы чоң пайдасы тийген да. Анткени алар да изденген балдар болгон. Чогуу ошентип визабызды алганбыз баарыбыз. Жана Америкага жолум ошол жактан башталган. Анан бул жөн гана тайнемдин эле ою же тайнемдин эле оюн ишке ашыруу деген эмес. Бул өзүмдү дагы ушундай чоң дүйнөдө, чоң чөйрөдө, чоң мамлекетте өзүмдү бир мындай тест кылып көрөйүн дедим. Тест кылып кандай жашоо болот экен. Жана ушундай чоң эң алдыңкы өлкөлөрдүн биринде билимдерди алып, көптөгөн адамдар менен таанышып, бул нерсени өзүмдүн дагы келечегиме, өзүмдүн дагы мамлекетиме бир салымды кошоюн деген үмүт менен келгем. Баягы жигит катары жигит өзүн өзү сынаган сыяктуу. Кыла аламбы, кыла албаймбы? Кыла албаймбы деген өзүмө бир челлендж болду. Ошол челленджде өзүмдө интересный челлендж болду да. Кылайынчы депчи. Керемет. Эми баягы аракет болсо мүмкүнчүлүктөр пайда болот экен. Албетте. Баары бир жолу мынакей үлгүсүн көрүп атабыз. Ошол экзамен тапшыруу процесси жөнүндө кененирээк токтолсок. Экзамен тапшыруу жак бизге бир аз жеңилирээк келип калган. Анткени биз бүтүрүп жатып,
бүтүрүп биз 9 класстын акырларында баарыбыз билгендей ковид болуп калды. ооба Ковид болгондон кийин көптөгөн адамдар TOEFL, IELTS деген англис тилин сага чыгарып бере турган тесттер бар. Канчалык англис тили жакшы билериңди көрсөтөт да. А биздин убакта Duolingo деген чыгып калды. Бул сен отуруп эле, лицейде отуруп эле тапшырып коесуң да. ооба Эч жака барыштын кереги жок. Анткени бишкекке барышта бизге чоң мындай маселе болгон да. Анткени жолдор жабылып, ооба кандай ковид гана көйгөйлөр болуп кетти. албетте Ошон үчүн бизге ошол Duolingo'да жолду ачты. Duolingo'ну тапшырганбыз. Ал малда SAT дегенди да биз тапшыра алган эмеспиз. SAT'ге да Казакстанга барыш керек болчу ал моментте. Алматыга. Ошон үчүн биз Duolingo менен все по минимуму кылып көргөнбүз. Баарын эң аздыгы менен кылганбыз. Бирок бизди эмне тартып кетти? Биздин бааларыбыз жакшы болгону. Айтып өткөндөй эле ошол лицейде жалаң 5 менен бүтүргөм. Жана өзүмдүн мотивациондук письмо, motivation letter деген мотивациондук өзүңдүн мындай эссең болот да. ооба Ошол эссени дагы 2 жумалап, 3 жумалап жазчубуз. Мен окуп, башка досум окуп көрчү деп, ал бул жерде мындай окуп калат окшойт деп. Мындай көптөгөн уктабаган күндөрдө кеткенде биз эртең менен туруп, 2 досум болчу, дагы бир досум экөөбүз эң катуу даярданган экөөбүз болчу десем адашпайм. Эртең менен мени саат 5 эле тургузуп кетчү деп басып кеттик депчи. даярдан алып эсе Мен жазалы уктайынчы десем, жок кеттик деп. Ошо айлана чөйрөбү дагы аябай чоң мындай маанилүү экен да. Сага ушундай жардамды берет экен да. албетте Ал досум да чоң, салымы чоң. Ошол досум азыр менин кофаундерим десем болот да. азыр кайсы штатта каякта Ал Нью-Йорк штатында, Албани шаарында. ой экен кандай керемет. Макул, Америкага келдик. Америкага келгендеги биринчи сезимдер. Америкага биринчи сезимдерим вау дедим. Чынына келгенде мен биринчи келерим менен эле мени даунтаунга алып барган. Бул жакта байкелер тосолуп, даунтаунду көрүп, бул жакты көрүп, Лейк Мичиганды көрүп, аябай мындай сезим болду да. Ох, ушул жерде мен жашайт экенмин да депчи. Ушул жерде мен тургуну болот экенмин. Ушул жерде мен окуп билимимди алат экенмин деп аябай мындай кандай айтсам, мындай сөз менен айтылгыс бир сезимдер болгон да ошол моментте. Сүйүнгөм. Эйфория болгон. Анткени мен ушул айттым го, 1 жылдай даярдангам Америкага. Ошонун үзүрүн көргөндө ушундай бир немеси башкача болот экен да. Даамы, рахаты башкача болот экен. Анткени өз күчүң менен жетесиң. Мен көптөгөн балдарды да көргөм, алар ошол немелер менен, консалтинг компаниялар менен тапшыргандар да болду. Бирок алар биздей даамды билбеди деп ойлойм да. Биз өзүбүз тапшырып, өзү изденип, аябай күндөн күнгө бир жаңы нерсе үйрөнгөн сайын кызыктуу болот экен да. Албетте. Бирөө жетелеп жүргөн башка, өзүң баскан барсаң башка экен да. Ошол аябай сонун сезимдер болгон. Ошондо чоң апаңызга телефон чалдыңызбы? Жок, мен чоңойгондо бир аз тайнем менен ден соолугуна байланыштуу анча сүйлөшө албай да калгам. Ошон үчүн бирок жүрөгүмдө бүт нерсени сактайм, билем. Албетте. Тайнем дубасында экен. Улуулардын батасы? Улуулардын батасы ошол көрүп жаткан чоң биздин күйөрмандар болсо, көрүп жаткандар болсо айтарым ушул кичинекей кезинен эле өзүңүздөр небереңиздерге, балдарыңыздарга дубаңыздар берсеңиздер түп-түз тиет деп ишенем. 100%, 100%. Эң сонун. Эми азыр биздин баягы улуу муун дейин, алар бата берели деп эле атышат. Сураган аз да. Ооба. Сураган аз. Сураганды кээ бирөө билбей атат, кээ бирөө сурагысы келбейт. Мисалы үчүн өткөндө бир кызык аңгеме болуп калды, бир тааныш байке менен. Эмне үчүн азыр жаш муун менен улуу муундун ортосунда бир мындай боштук бар? Эмне үчүн жаштар улууларга көп кайрылбай калды дегенчи. Себеби телефон, сенин чөнтөгүңдө интернет бар. Мурун билимдин баары, маалыматтын баары улууларда болчу да. Анан биз барып сурачубуз, аларга кызмат кылып, алардын көңүлүн алып, батасын алып, анан бир нерсе үйрөнөлү депчи. Азыр ошол биздин улуу муун айта турган бир 80% интернетте бар. Сенин чөнтөгүңдө жүрөт да. Мисалы. Ошондуктан балким ушул бир ортодо бир гэп деп коет. Ошол пайда болуп калган да. Анысына карабай 30% бар да. 30% биз жабышыбыз керек да. Бул өзүңүз айтып кеткендей улуулардын түздөн түз кылган дуасын Алла Таала кайтарбайт деген мааниде айтып атам да. IT тармагы жөнүндө сүйлөшөлү. IT тармагынын өзгөчөлүктөрү. Айтайын дегеним, мисалы үчүн ошол эле бизнес бар. Туурабы?
ошол эле менеджмент бар, аябай күчтүү тармактардын бирөөсү. Күчтүү тармак болуп кала берет жана evergreen деген бар го, ошол темалар да булар. Бирок ошого карабастан айтини тандап тандаган башында кичине кеп кылдыңыз, кандай тандап калганыңыз. Ошо башка багыттарга караганда айтинин кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мисалы үчүн дагы конкреттүүрөөк сурай турган болсом, бизде кандай сапаттар болуш керек айтиде окуш үчүн? айтиде бизнеске окшош эле көптөгөн тармактар бар. Биздеги ойлогон, биздин жаштар ойлойт экен да, айти десе сен код жазасың, Кечке код жазасың. код жазып эле отура бересиң депчи. Айтинин дагы тим менеджмент деген жагы бар. Сен команданы карайсың, кайсыл учурда бир жумалык планды кайсыл жерине келип калганын карайсың да. Сен могул жерде бүтүрүшүң керек деген бир жери бар. Мүнөзгө караганда ошол өзүнө ишениш керек биринчиден, албетте. Бул нерсени алып кете алам деп. Айлана чөйрөсү, мен ар дайым айтып келем, айлана чөйрө бул сени көтөрүп коштоп тура турган нерсе да. Ошондой эле изденүү, албетте издениш керек адам. Изденген адам болсо бүт нерсени кыла алат деп ишенем да мен. Мисалы мен өтө күчтүү код жаза албайм. Мисалы мен күчтүү код жазбайм. Мен көбүнчө жасалма интеллекттер менен иштейм. Мен жасалма агент деген нерсе чыгып калган, азыр билсеңиз керек. Жасалма агенттердин үстүнөн иштейм мен. Аларды тренинг кылдырам, тренинг кылдырам аларчы. Алар мисалы бүгүн бирдекени үйрөнсө, мен дагы бирдекени үйрөтсөм, код жазып, ошону бул өзү менен өзү да үйрөнөт да. Менден үйрөнүп, башкадан да үйрөнүп кете берет да. Бул адам кошуп калган да. IT тармагы эмнеге IT тармагы анткени бүт жерде IT тармагы. Бизнес кааласаңыз дагы барып айтишникке барасыз. Бизнесиңизди өнүктүргүңүз келсе дагы айтишникке барасыз. Мындай simple айтканда даже мынау футбол көрүп жатабыз го. Футбол көрүп жатканда түгүндө статистикс чыгарат да, статистиканы чыгарганда ошол жакта деле искусственный интеллектте. Бүт нерсе азыр айтиге байланып калган да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, айтиге барып жардам сурайсың да. Албетте. Ошон үчүн өзүңүз айткандай изденүү, ичибиздеги каалоо, мен ушуну каалайм деп. Бирок сиз мисалы үчүн каалабай эле баштаптырсыз, кийин көнүп баягы улап алып кетиптирсиз дегеним да. Мисалы үчүн ички тартип, дисциплина жөнүндө айтсак, эң керектүү нерсенин бири. Себеби дегенде, мисалы үчүн биздин убакта, менин убагымда, биз жаш кезде, айтишник менен хакердин айырмасын эч ким билчү эмес да. Анан айтишник дегенде мындай чачы узун, көз айнекчен, мындай рюкзак көтөрүп алып, өзү менен өзү жүрө берген кишилерди айтишник дейчүбүз да. Мисалы үчүн. Бул баягы жакшы сапатына тийишип айтканым. Кийинчерээк бул картина такыр өзгөрдү. Мисалы үчүн айтишник десе, сизде болгон жапжаш баланы көрүп атам, мисалы үчүн туурабы? Айтишник десе ошол эле Цукерберг мисалы үчүн кандай ийгиликтер жаратып атат да. Мен сурайын деген суроом, бизде качан ошондой күчтүү айтишниктер пайда болот? Дүйнөнү качан дүңгүрөтө алабыз, Кыргызстан? Аны үчүн эмне керек мисалы үчүн? Мен мисалы алып Өзбекстанды алгым келет. Мисалы Өзбекстан азыр дүйнө боюнча эң көп инвестициядан алган акчадан стартаптар боюнча экинчи орунда экен. Биринчи орунда бул Калифорния, экинчи орунда Өзбекстан экен. Өзбекстан азыр мисалы Өзбекстанда көптөгөн өздөрүнүн кең байлыктары деле көп болбосо, бирок алар өздөрүнүн жаштарына инвестиция кылган экен да. Мен ойлойм, азыркы жаштар, биздин жаштар Америкада болобу, Европада болобу, жана башка чет өлкөдө мамлекеттерде болобу, аябай өздөрүн жакшы алып жүрүшөт деп ишенем. Анткени мен көптөгөн тааныштарым бар. Кытайда бар мисалы, Европада бар. Алар менен жазышып турабыз. Бизге караганда да көп нерсени билген адамдар. Мен ишенем, азыркы жаштар, Кыргызстандын азыркы жаштары Кыргызстанды өнүктүрөт депчи. Биз ушунча жылдан бери бир аз катып калганбыз айти тармагында, бирок азыркы маалда көптөгөн, мисалы Growth Hungry деген, Талай деген байке бар. Сонун салымын кошуп жатат. Ошондой эле мен билген Тилек Мамутов деген байкебиз бар. Аябай сонун нерсени кылтат. Кодив деген деле кыргыздардын стартапы, көптөгөн фандрейзерди алып баштады да кыргыздарчы. Эң жакшы. Ошолор бизге өрнөк болуп жатат. Ошол байкелерибиз да эжелер деле бар.
аларды көрүп биз өсөбүз байкесин көрүп институт өсөт дегендей биз деле ошондой бизди көрүп бизден да күчтүүлөр чыгат деп мен Албетте, 100% айта алам да. албетте. Мисалы үчүн баягы биринчи топчу туура топчуланса, калганын баары Калган түз туура кетет кетет да. туура кетет да. Азыр- Ошол аябай маанилүү нерсе. Кыргызстанга пайда жөнүндө сүйлөп калдык. Түз суроо, түз жооп берсеңиз жакшы болот. Мисалы үчүн азыр бүтүрүүңүзгө 1 жылга жетпеген убакыт калды туурабы? Университетте Кудай буюрса. Бүткөндөн кийин Кыргызстанбы же дүйнөбү? Бүткөндөн кийин мен бүткөнүмдө 21 жашта эле болуп кеткем да кайра элечи. Мен бул тажрыйбам менен, бул башымдагы билим менен Кыргызстанга толук мындай жардам бере албайм окшойт деп ойлойм да азыркы учурда. Бирок мен ички жүрөгүмдө, дүйнөмдө албетте кыргыз жериме, кыргыз элиме кызматымды кылам. Бирок азыркы билимим бул аз деп ойлойм. Мен азыр айтып кеткендей өзүм стартаптын үстүнөн иштеп жатам. Жана Калифорнияга ушул жайында көчөйүн деген ниеттерим бар. Ал жакта көптөгөн нетворкинг болот, адамдар менен таанышасың, өзүңдүн күчтүү адамдар менен таанышасың. Өзүңдүн күчтүү жерде жүргөндө кийинки күчтүү адам сен болосуң. Албетте. 3 миллионердин жанында сен болсоң, 4-чү миллионер сен болосуң дегендей нерсе да. Туура. Ошон үчүн мен өзүмдү азыр болушунча жашмын, башым свежий дегендей, башым таза, бүт нерсеге мындай бир нерсени карасам сразу үйрөнө турган адаммын да. Ошого мен азыркы учурда өзүмдүн артыма тажрыйбамды көбөйтүп, билимимди өндүрүп, өнүгүп өсүшүм керек. Мисалы мен көптөгөн адамдар менен таанышып келдим. Могул апрелде 26-ларында Гарвардга барып келдим. Гарвардда чогулуш болду стартаперлердин. Көптөгөн адамдарды көрдүм. Мен ар бир студент менен таанышканда "Hi bro, what culture are you from?" деп сурайт да. Анан ар бирин карасам, бирөө I'm from MIT дейт, I'm from Harvard дейт, бирөөсү I'm from BU деп ушундай аябай крутой балдар да. Анан what culture are you from деп сурайт менчи. Мен болсо I'm from NLU десең, мындай билишпейт да. Бирок алар менен сүйлөп, алар мындай сөзгө алып көрсөң, мен билген нерсени билишпейт да. Мисалы да. Мисалы, ошол нерсе. Бирок ойлойсуң, мен буларды аябай гений адамдарды ойлогом да, булар гений болсо керек бул жер окуса деп. Көрсө бизде эле адамдар экен. Университетинде чоң пайдасы тип кеткен адамдын өзүнүн аракетинен экен. Мен ошол жакта дагы Шейн Коплан деген адам бар. Polymarket дегендин эси. Ошол адам менен кол кармашып, сүйлөшүп, селфи да кылып келдим. Ох туш. Аябай жөнөкөй адам экен, 27 жаштагы миллиардер экен. Forbes'тагы миллионерге, миллиардерге келет. Миллиардер. Ошолор катарында жүрүп, алдан сурадым. Айттым, "Шейн, мен ушундай нерсе кылып атам. Оюң кандай?" десем, айтты, "Keep going bro" деди. Сен бул нерсени азыр жашсың, 21 эле чыгыпсың. Move to California and do your best деди да. Өзүңдүн күчтүүлөрдүн арасында жүр деди да. Албетте. Чикагода сон бизнестер бар, бирок Чикагода мен оюмча күчтүү айтышчылар бул жакта эмес, күчтүү айтышчылар сөзсүз Калифорнияда болот да. Ошон үчүн мен оюм бар, ошол жака барып, өзүм эң мындай жөнөкөйү, эң мындай билбеген болгон, мага наоборот сүйүнөм да. Албетте. Өзүмдүн билимдүүлөрдөн көбүрөөк нерсени тартайын деп. Ошол билимдеримди алып, мен Кыргызстанга депутат болуп барам же министр болуп барам деп мындай ниетим да жок. Андай деле кылбай, андан сырткары мен күчтүү компьютер жактан IT тармагынан күчтүү болуп, Кыргызстанга мисалы дата центр ачсак болот. Сонун жерлерибиз бар дата центрге. Ошол нерселерди мен алдын ала алсам болот. Чоң инвесторлор чакырсам болот. Анткени алар мага ишенет да. Мен Калифорнияда чоңойгон, Калифорнияда өнүгүп өскөн компаниясы бар адамга албетте ишенишет. Азыр мен балып Кыргызстанга чоң деле салым кошо албайм бул билим менен. Мен алдын ала өзүмө план коем. Келаткан 10 жылда мен ушундай компания мындай болуш керек. Келаткан 10 жылда кыргыз студенттерин колдошум керек. Бул учурда Кыргызстаныма кайтып, кыргыз жериме өзүм билген бүт тажрыйбамды бөлүшүп, жаштар менен бөлүшүп, мамлекет менен бөлүшүп, Кыргызстаныбызды алдыга өнүгүп өстүрөм деген ниетим жүрөгүмдө бар. Кудай кааласын ошону. Буюрса бүт нерсе Алла Тааламдан болот. Албетте. Биз баягы аракетибизди кыла берели. Аракетибизди кылсак калган Алла Тааламдан деп ишенем. Чөйрө жөнүндө бир мисал келтирим келип атат. Өткөндө бир жерден окудум эле. Бир карикатура сыяктуу бир сүрөт көрдүм. Кичинекей акуланы аквариумга салып койсоң 18 сантиметрден чоңойбойт экен да. Бирок ошол эле акуланы океанга ыргытсаң 2,5-3 метр болот да. Анысы кандай, сиз айткандай, мисалы үчүн Чикагода эле эмес, Чикагода чоң шаар. Чикагода да мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Бирок айтышниктердин мамлекети
башка жакта, Калифорния. ошол жерге барыш керек. Ооба. Анан кийин жок, мисалы үчүн нарында апельсин өсөт десек өсүшү мүмкүн. Бирок нарындын апельсинин ким алат деген Ошондой кеп да. эле. Туурабы? Кыйынчылыктар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Жаңы келгендеги кыйынчылыктар, окууда болсун, жашоодо болсун. Мисалы үчүн Кыргызстандан кимдир бирөө келе турган болсо, кандай кыйынчылыктар күтүп турат студент катары? Негизи эле кыйынчылыктар, менин кыйынчылыгым Манас аэропортунда эле башталган. Паспорт контролдон элечи. Паспорт контролго мен паспортун берсем, өткөрбөй коюшкан меничи. Сен уча албайсың деди. Неге мен уча албайм десем, сен 17 жашта экенсиң, 18 жашта болушуң керек өзүң учуш үчүн деди. Кагаз керек. Кагаз керек. А мен кагазды жасаткан экем, көрсөтсөм метрикам гана дейт. Метрикам жалалат да дедим. Сен учпайсың деди ошол жерде. Ошол жерде эле менин көйгөйүм башталды. Анан эже деп сүйлөшүп отуп, эже деп отуп, телефонуман карасам сүрөтү бар экен, сүрөтүн көрсөттүм. Мына эже сүрөтү бар экен десем, макул өт деди. Ошол жерде биринчи кыйынчылык башталган. Өзүм жооп берип, буга чейин ата энем жооп берчү, Жалал абадта жүргөндө кичинекей шаар баарын тааныйт, бирдеке болсо, мен балам да деп тааныштырып эме болуп коюшат да. Өзүндү колдоп депчи. Америкага келгенде эң биринчи кыйынчылыктар бул албетте үй бүлөнү сагынуу болду. 17 жашар бала болуп баргам. Ал жерде билбейсиң, эмне мени күтүп жатат. Айлана чөйрөдө адамдар кимдер? Булар мага кандай мамиледе болот депчи. Баардык американцы көрсөң күлүп коет, кээ биркиси жаман көрөт, мындай түшүнбөйсүң да. Анан бул жака келген эң биринчи кыйынчылыктар бул албетте окууга көнүшүш болду. Анткени Кыргызстанда биз бүт нерсени кол жазма менен, дептерлерге жазып, конспект ошондой нерселер. Мен университетке барганда ал жакта биз D2L деген платформаны колдонобуз да. Ал платформаны өмүрүмдө биринчи жолу көргөм, түшүнбөйм. Көрүп ноутбукту жакшы колдонгон бала эмесмин мен. Ноутбукту Америкага келип колдонуп баштадым, ачыгын айтканда. Бул балким башкаларына мотивация болоттур. Келип ноутбукту колдонушту билбей кантип жазсам мындай кылып бирден жаза турган бала элем да. Анан келдим, кечке learning support деген бар биздин университетте. Ошол жака бара берчим. Мен түшүнбөй атам деп элечи. Анан алар мага көрсөтүп, үйрөтүп, биз үй тапшырманы Word документте же PDF файл кылып, D2L деген платформага киргизесиң да, submit кыласың ошол жакачы. Жүктөйсүң. Ошол жака жүктөйсүң, ошол нерсе мага аябай жаңы болду. Анан Америкага келгенде өзүң менен өзүң отуруп in-class activity деп коет. Өзүң менен өзүң кылбайт экенсиң, аны group work деп коет экен. Айлана чөйрө менен сүйлөшүштү үйрөттү Америка мага. Бул жакта бир мексиканец отурат, бул жакта бир американец отурат, бул жакта бир караш отурат, бул жакта түрлүү адамдар отурат да. Кимисине кандай сүйлөштү билбейсиң, мындай жаңы келип дудукмун. Келип эчтекени сүйлөй албай, анан карасам же бул эчтеке кылгысы келбейт, булдар эчтеке, булар бир аз мындай lazy болот экен. Жалкоо болот экен буларчы. Жалкоолгонан мен мындай нерсе бар, мен перфекционистмин сабактарга келгенде. Мен бүт сабагымды менен бүтүрүшүм керек деген ушундай немен бар да. Бүтпөсө элем да кыжалат болуп эле бирдеке болор элем да. Эки жак тыпырчылап элечи. Көрүп атам, убакыт өтүп атат, азыр текшерет, жөнөтүшүбүз керек. Дедлайн. Анан өзүм эле кылып баштадым. Аркаларга сүйлөдүм делечи. Анан кылып туруп, англисче анча деле сүйлөй албайсың, жаңы келдиң. Буларды сүйлөсөң деп мындай түшүнбөйсүң. Анан көрсөтүп, good деп аркаларына үнтүп коюшат алар. Анан сабмит кылып коюп ошентип башталды да биринчи күндөрүм. Аябай кыйналдым, анткени алар же менен сүйлөшө албайт, мен алар менен сүйлөйм дейм, бирок мен акцентин түшүнбөйт аларгачы. Аларга да кыйын, мага да кыйын да. Ошол эң кыйынчылыктардын бири болду. Үй бүлөнү сагынуу албетте, бирок азыр бизде видео вызов деген нерсе бар. Ошол нерсе менен да сүйлөшүп, бир аз сагынычтарыбызды таратып алабыз. Калган жагы кыйынчылык болгондо үйлөр менен үй маселеси аябай кыйын болду бизге, анткени биз досторубуз менен келгенде ар бир үйгө тыкылдатып эле арендага бересиңер деп сурай бергенбиз да. Көрсө бул жакта SSN деген документ, statement деген нерсе болуш керек экен да. Биз Northside'да жүрөбүз дагы, немелер бул сайындар бар экен да, логолор. Биз үй беребиз деп, жана барып тыкылдатып эле сурасак, мындай аябай шок болушкан да, эмне келип алдыңар депчи. Анан көрсө ал жака көптөгөн документтер керек, анын процесси дагы бар экен, 1 ай көчүп ушундай. Бизде кирип эле жашай бересиң го Кыргызстанда. Анан бизге ошол жерде аябай эң чоң салымын кыргыз комьюнити кошуп кетти. Байкелер, кыргыз диаспорасы бизди жаңы келгенден баштап колдоп, студенттерге студент үйлөрүн ачып, бир комнатада 2ден ашык студент жашабасын дегенге чейин, ушунчага чейин катуу карашты. Аларга аябай ыраазымын, анткени өзүңдүн пространствоңда болуш керек да, өзүңдүн мындай
Чөйрөң. чөйрөң болуш керек да, Жеке чөйрөң. жеке чөйрөң, өзүң окуп отуруп үй тапшырманы кылганда. Биздин кыргыз комьюнитиге көп спонсор байкелерибиз дагы бар. Алар ошол спонсор болуп бизге үйүбүзгө жатакка чейин бүт нерсеге чейин алып беришкен да. Стол, стул, диван, бүт нерсеге чейин келип өздөрү ар бир үйүбүзгө кирип, 10 үйүбүз бар болчу, ар бир үйүбүзгө кирип, так, бул үйдө могул нерсе жок экен, байке жазыңыз деп, байкебиз менен келип, биз студенттерге караган Энис деген байкебиз бар. Байкебиз бизди ар бир үйгө келип текшерип чыккан ушинтип. Анан адашпасам бир жакшы эле акча коротушкан бизге ушундай. Азыр ойлоп көрсөң. Үйгө бере турган нерселеричи аябай ыраазыбыз байкелерге, ал нерсени көрөбүз, билебиз. Бул нерсе бизге аябай чоң, мындай айтканда, экзампл болуп атат. Буюрса биздин колубуздан көп нерсе келет деп ишенем. Биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жеткенде бул нерсени албетте эселеп бизден келаткан муундарга тапшырабыз, кайтарабыз. Бул даже мындай алдын ала төлөө деген бар го. Алдын ала төлөө деп. Кимдир бирөө сизге, сиз кимдир бирөөгө. Ооба, бул жакшы мындай неме мани деп. Эстафета. Эстафета, сонун эстафета. Сонун. Ошо диаспора жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ошондо эне атага болгон сагыныч, жакын досторго болгон сагыныч, ошолорду диаспора мындай ошолордун ордуна ээлей алат бекен? Аз да болсо. Аз да болсо эмес, мындай айтканда Кыргызстан экинчи үйүм, Чикаго биринчи үйүм болуп калды. Мындай ачык келген азыркы учурларда. Анткени айтып атам го, биз келген күндөн баштап биз менен Умар деген байке бар. Биз менен постоянно keep in touch болду да. Постоянно биз менен сүйлөшүп, эмне болду үйүңөр, кандай болуп атат, жакшыбы деп сурап. Анткени Америкада ошентип сурап турган аябай мындай жүрөккө жылуу келет экен. Кимдир бирөө мени эстеп атат. Байкени көргөн деле эмеспиз жүзүнчө, андай жан келип эле сүйлөп эле айтат, үйүм могул жакта, бул жакта үй бар, силер могул жакка барып жашагыла деп. Анан мен жаңы келгенде, мен 22 август келгем, 2022 жылы. 31 августта Кыргызстандын эгемендик күнү пикниги болгон. Ошондо биз бир 15 чакты студент болуп барып, байкелерге жардам бергенбизде, байкелер аябай ыраазы болушкан да. Аябай сүйүнүшкөн, студенттер келип калыптыр. Биз канча силерди күткөнбүз деп аябай байкелер айтып. Керемет. Алар ушунчалыкка чейин ыраазы болушкан бизге, көптөгөн иштерин бүтүрүп, бизге чейин байкелер картошкага чейин жууп, мындай бүт нерсени өздөрү кылышышкен да. Перевозканы дагы нарак берип алып келишти, бүт нерсени өздөрү кылышышкен. Анан бизге бир аз тапшырып, биз дагы колубуздан келген жардамыбызды кылып, байкелер менен жакшы бир жылуу мамиледе калдык. Азыр деле жылуу мамиледебиз. Бир кызмат болсо бири-бирибизге мындай сүйлөшүлгүс эле барып жардам беребиз да. Дагы көптөгөн кыргыз комьюнити аркылуу көптөгөн проекттер кылып жатабыз. Көрүп кетсеңиздер, Genius Cup деген проектти баштадык студенттер менен. Буюрса бортто бир 8 адам бар, ушуну кылып жатат, студент, өзүнүндө студент балдар. Ал дагы бул акыл таймашы. Ар бир команда 5тен чогулуп келип, бүт категориялар боюнча жарашып, өздөрү эң мыктысын табып, мыктыларга жакшы бир байгелерди коюп берет. Бунун баарына бизге кыргыз комьюнити спонсор байкелер табып, бүт нерсесин алдын ала кылып берет. Бизден жөн гана кызмат жана мындай айтканда атмосфера деп коет. Ооба. Жакшы окуш керек. Жакшы окуш керек, албетте. Сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мындай учурлар болот да, жана жеке өзүбүздүн чөйрөбүз деп атпайсызбы? Сагынуу жөнүндө сөз болду, биякта диаспоранын ролу жөнүндө сөз болду. Анан жалгыз калганда учурлар болот да. Мисалы үчүн мен да чет мамлекетте окуп жүргөндө ошондой учурлар болгон да. Мен киммин, мен бияка эмнеге келдим, мен эмне кылып жүрөм деген учурлар болду беле? Албетте болот ал. Чикагодо айрыкча, кышында, Чикагодо кышында айрыкча аябай мындай депрессия моменттердин бири да. Ошондой моменттерде ойлонуп каласың, мен эмнеге келип болдум депчи. Кыргызстанда эле өзүм жеримде эле жашап жүрөрбү, жөнөкөй эле адам болуп, эмнеге өзүнчө өзгөчөлөнгөнсүң деп өзүм бир аз кээде ушукком, бирок ички дүйнөмдөн мен ишенем да, Кыргызстанга салым кошо турган адаммын депчи. Бир менен эле эмес, Америкадагы, чет мамлекетте окугандардын бардыгына мен чын жүрөгүмөн ишенем жана билем, алар Кыргызстанга кайтыш ниетинде кетип, жакшы билим алам деген ниет менен кетишкен да. Албетте. Мен албетте болгон, ал учурлардан мен кантип чыгам, ал учурларда албетте мен апама, атама чалам. Чалып сүйлөшүп, ичимен өзүм урушам да, Нуртилек, сен Америкага жөнө келген жоксуң. Сен окушуң керек. Сен өзүң үчүн эмес, сен үй бүлөң үчүн кетип атасың. Үй бүлө эмес, өзүң комуң үчүн, Кыргызстаның үчүн кетип атасың. Мамлекет. Сен өзүңү эле мындай аяй бербе да депчи. Бул Алла таалам дагы сага
бир сыноо бергенде сен башыңан өтүп ала турган сыноо берет да деп. ооба Мен акыркы маалдарда бир сыноо келсе сүйүнүп калдым да. Бул мага бир пайдасы тиет депчи. Балким бул мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк депчи. Мурун аябай мындай кайгырып берчүмүн да, эмнеге эме ушундай боло берет депчи. Азыр ошол учурлардан ушинтип чыккан, өзүмдү урушуп, кой сен Кыргызстандын өнүктүрүп турган баласың го, эмне болду сага анчалык деп өзүм урушуп коем. эң туура. Анан ошол моментте кайра өзүм мотивация алып туруп, кой мону кылайын деп туруп уже мындай кайра күчтү алып, мотивацияны алып жылам да алдыга. Ошол баягы жалгыз калган учурларда депрессияга түшкөн учурларда кайра эле чөйрө маселеси да. Мен сурагым келип аткан суроо, мисалы үчүн 3 жылдан бери бияктык жергиликтүү студенттерден да достор пайда болду да. Ооба. Ошо кыргыз достор менен америкалык достордун ортосунда айырма кандай? Кыргыз достор, америкалык достор. Негизи эле Америкада мындай дос деген нерсени анча да көрө албадым да. Мындай дос, чыныгы доспу же чыныгы дос эмеспи деп өзүң деле билбей каласың да. Мен мисалы университетте досторум бар, тааныш досторум бар, Нью-Йоркто бар, Гарвардтан досторум, толтура тааныш досторум бар, бирок аларга толук ачыла албайсың. Анткени сен толук түшүнбөйт. Алар бул жакта чоңоюп өскөн адамдар. Менталитет башка. Менталитет дагы башка, ойлонуу, ой жүгүртүүсү дагы башка. Биздин өзүбүздүн кыргыз чөйрөм, кыргыз досторум аларга караганда бир топ эле мындай аракетчил да. Бул адамдар жашоо тойгон, мындай жашоо көңүлү тоок жашашат. Булар көбүн мен сурасам окуусуну кредитке окушат. Анан мен иш таап төлөйм да буну деп өмүр бою кредитин төлөшөт экен да. Биздикилер кредитке эмес скидкага аракет кылышат дагы, анан кийин окууну кредитке эмес мен иштеп жаап чыктайын деп ушундай кылышат да биздикилерчи. Тутунат биздикилер. Ошосу мага жагат да биздикилердин. Тырышчаак болот. Наркылар менен жүрсөң бир аз пессимистирак болуп каласың. Кээ бирде алар мындай ойлоно беришет да, ушундай экен депчи. Бир аз капа болот, бир аз мындай түшүнбөйсүң. Биздикилер капа болушту да билбейт да. Бул жака келгенде убакыт жок, мен окуйм, иштейм депчи. Алар менен жүрсөң бир аз менталдык жактан өзгөртүп коюшу ыктымал жактары бар да. Алар менен иштешсең, сон мындай партнер катары иштеп, сон бирок жакын ала албадым мен негедир, анткени мага бир аз жаман нерсе тийип калабы депчи. Жаман ой ойлонуп калам башкача болуп деп. Анткени Америкада сен чөйрөдө баягы эле айтып кеткен, ал чөйрөгө аралашып кетсем, эртең каерде жүрүп калышым мүмкүн деген да ой да. Булар бир күн ою менен ойлонушат да, биздикилер алдын ала так мен могул күнгө чейин квартира алып коюшум керек, мынча жашыма чейин деп ойлонот да биздин балдарчы. Арканда алышташат. Алар болсо монун бир күнү тапкан акчасына бас деп пятница күнү эс алышат. Тапкан акчасы жок. Биздикилер тапкан акчасына тамагын жейт, машинасын оңдотушу мүмкүн, калганын топтойт да чөнтөгүнө капчыгына. Балким даже бир Кыргызстанга жиберет. Балким билбейбиз да. Ошол жагы менин идеологияма туура келбейт экен. Ошон үчүн мен көбүнчө кыргыз өзүбүздүн студенттер, негизи Центральный Азиядан студенттер буларга караганда бир аз мындай стержень бар да, мындай өзүнүн арагынан духу дагы окуйм деген ниеттер да чоң да. Чоң мындай максаттары бар деп айтсам адашпайм. Азыр Кыргызстандан башка улуттардан, кыргыздардан башка улуттардан дагы окугандар көппү? Менин университетимде мексиканецтер бар. Сары американецтер, караштар дагы бар. Орто Азиядан? Орто Азиядан Азербайжандан бар, Казакстандан, Өзбекстандан анча көрбөдүм, бирок Өзбекстандан бар. Тапса болот да, бирок тапса болот. Бирок мен тааныштарым ошо Азербайжан, анан түрктөр дагы бар. Мен сурайын дегеним Орто Азиядан кайсы мамлекеттен ушу IT тармагында көбүрөөк кимдер окуп атат деген ойда? Анысын толук билбейт экен, бирок биздин деп ойлойм азыр. Анткени биздин Америкадагы поколение, негизи кыргыздардын мындай поколениясы жаңы эле болуп баштады да. Мисалы өзбектер бизге бир караганда бир 10-15 жыл мурун келишкен. Алардын башка уже мындай уровеньге чыгышкан да. Диаспорасы чоң. Диаспорасы да чоң, бирок биздикиндей мындай досчул эмес да. Биздикилер бирдеке болсо эле Биз азбыз да. Аз болсокпу, көп болсо билбейм. Биздикилер кечке чогулуп берет да, анан казак досторум бар. Силер кечке чогулуп бересиңер Чикагодо деп. Мен Гарвардта жүрүм, Гарвардтагы бала айтат да, силер Чикагодо кечке чогулуп бересиңер кыргыздар, биз казактар эч чогула албай койдук депчи. Алар ошолор чейин билет экен да, эки казак бала менен тааныштым. Кызык. Алар ошого чейин билет экен, аябай мындай
таң калыштуу. сүйүндүм да, таң калып сүйүндүм да, сен ошону билесиңби депчи. Да, мисалы үчүн ошол кечке чогулуп атканыбыз, ошо диаспоранын тегерегинде болсун, кыргыз комьюнитинин тегерегинде болсун, студенттердин өздөрүнүн комьюнитисинде болсун, ошо биримдиктин бизге тийгизип аткан түздөн түз пайдасы эмне деп ойлойсуз? Каягынан түрткү болуп атат? Кээ бирде баягы кечке чогула бергенде бул жөн эле убакыт коротуу болуп калат го. А кээ бирде чогулганда бир маселелер чечилет. Ошол жагынан дегеним. Өзүбүздүн группабыз бар, Сапат 2022 деген. Өзүбүздүн бир 15 чакты бала бар. Биз ар вторник күнү чогулабыз. Чогулганда ар бирибиз бирден тема даярдап келебиз. Ошол жака отуруп бизде талкуулар көп болот. Биз проекттердин үстүнөн иштеп атабыз. Кыргыз Students Community деген өзүбүздүн баракчабыз дагы бар Инстаграмда. Эмнелерди кылып жаткандарыбызды да киргизип турабыз. Ушул жылда биз Winter Camp кылдык. Висконсинде 3 күндүк кемп кылдык. Эркек студент балдарга. Кышында. Биз ошол чогулуп алып, ошол команда менен жасаганбыз бул нерсени. Андан сырткары ошол Genius Cup'ты кылганбыз. Кадыр түндү да кылдык. 60 адам топтодук кадыр түнгү. Бүт перевозкасын, логистикасын өзүбүз кылдык. Акча тараптан албетте кыргыз комьюнити жардам берди. Бирок жерин дагы бизге жакшы чоң байкелер жардам берди. Трак компаниялардын ээлери. Аларга да Алла ыраазы болсун. Сонун бир күнгө себепкер да болушту. Эң сонун. Биз сиз айткандай чогулуп эле жөн эле чогулуп бербейбиз биз. Чогулуп, мисалы менде эмне жаңылык болсо, мисалы мен стартап жактан көп нерсени билсем, аларга стартап жөнүндө бөлүшөм. Ушундай экен, IT тармагында мисалы AI агенттер чыгыптыр. Ушундай экен, мындай кылсак болот экен деп. Башка бирөө бизнес тарапта айтат, Amazon'дун мондой кылсак болот экен деп. Биз ошондой бир идеяны алып келип, андан сырткары албетте руханий жагыбыздан дагы сабактарды өтөбүз. Эң сонун. Ал жака барганда мен чын айтканда мындай заряд алам. Адамдар менен сүйлөшөсүң, өзүң досторуң менен ачык айкын, руханий жагынан көтөрөсүң. Бир аз мындай чарчап барып атканда, аксап барып атканда тургузуп коюп турган нерсе. Кайра заряд алып туруп эле мындай аракетин кыласың да. Эң сонун. Аябай мындай сонун энергия бар, мындай сүйүнөм. Эми кыргыздарда бекерден айтылбайт да, ырыс алды, ынтымак деп. Ырыс келердин алдында биринчи бирик келе деп атат, ырыс деп. Кимдир бир ойчул айтыптыр, эгер адамдар бирге албай атса, ал жерде ынтымактын жоктугу. Эгер ал жерде ынтымак жок болсо, аякта ырыскынын жоктугу. Ырыскы жок болсо эмне болот? Бирибизди көрө албайбыз, бирибиз көтөрүлүш маселеси да. Ооба, ушул жерде дагы бир нерсе кошкум келет. Албетте. Айлана чөйрө боюнча, бул эмнеге мен ушул өзүмдүн айлана чөйрөмө ушундай чоң салымдарымды кошкум келет. Бул мага экзампл болгон окуя. Бул мурунку жылы май ушул айларда бир канча студенттер менен Midwest'теги түрк студенттер, кыргыз студенттер болуп аралашып, дагы башка мамлекеттер студенттер болуп аралашып, Вашингтон ДСге барганбыз, Капитолийге. Баарыбыз ушундай костюм шымдарды кийип, даярданып, Капитолийге киргенбиз. Капитолийден сырткары House of Representative дегенге киргенбиз. Ал жака кирип, Aaron Groves деген менен таанышып калдым. Ал ошол Chief Deputy деп коет экен. Алар биздин мындай айткан депутаттар экен да. Немени законду жазышат экен, кол коюшуп, өзгөртүп ошондой адамдар экен. Ал менен face to face сүйлөшө алдым. Келип сурадым, ошол сен ушундай даражага жеткениңдин мындай сыры эмнеде десем, коом деди. Мен өзүмдүн коомум менен аябай көп убакыт өткөрчүмүн. Ошол нерсе мага опыт алып келди, адамдар менен сүйлөшкөнгө, бир адам менен сүйлөшкөндө оңой эле сүйлөшүп кетем дейт да, тил табышып кетем. Бул менин коомум жардам берди мага дейт да. Анан ошондо ойлодум да, коом болсо, анда мен дагы өзүм коомум менен иштешим керек экен. Ушундай аябай сонун адам экен. Ал менен да селфи алып алдым, сүрөткө түшүп. LinkedInге бири-бирибизге взаимно подписка да кылып койгонбуз. Эң сонун. Аябай мындай сонундай жөнөкөй адам экен. Ушундай бир сөздөрүн бергенде мотивациялап экенсиң, жана сага түздөн түз пайдасы жеткен ушундай адамдар сага сөзүн бөлүшүп, сени серьезно карап, мындай айтканда сүйлөшүп жаткандачы. Баягы өзүнө тең көрүп жатканда. Ооба, кээ бир учурда чын эле баягы улуу кишилердин бир ойлонбой же болбосо каалабай бир мындай айтып койгон сөздөрү жаш балдарды катуу сындырып коет да. Ооба. Катуу сындырып коет. Болбосо такыр эле колуңан келбей аткан бир ишти мактап койсо, балким ошонун жыйынтыгына чыгып коесуң. Америкада ошосун жактырдым да. Мен жаңы келгенде эле эжекелер профессорлор кичинекей бирдекени кылып койсоң, good job дейт да. You did a great job дейт. Анан сен
ох дейсиң мен ушуну эле кылып койсом ушундай депчи, анан ушул да бир мотивация болот экен да, Ооба. мага негедир ушундай тийди да. Мен кичинекей бирдекени кылып койсом, компьютер сайенс сабактарымда бир аз код жазып ага көрсөтсөм, you are great деп ушинтип кичинекей жөнөкөй нерсе болсо дагы булар encourage кылып турат да, сени мындай түрткүлөп молодец депчи. Бул баягы психологияда жоопкерчиликти арттыруунун бир куралдарынын бирөөсү да. Болбосо чоң эле кишибиз Болбосо бир пайдасы чоң эле тиет кишибиз. экен да. Мисалы үчүн азыр бизди көрүп аткан биздин көрүүчүлөрүбүздө мындай суроо туулушу мүмкүн. Менде да туулуп атат. Окуу болуп атыптыр, чөйрө жакшы экен, спонсорлор бар экен. Бул жерге келген студенттердин жумушка муктажы барбы? Кошумча иштеши керекпи? Контрактты жабыш үчүн, ошол үйдүн акчасын чыгарыш үчүн, тамак ашка. Мен Кыргызстандан келип жатканда эле атам менен сүйлөшкөм. Ата, мага билет деле алып бериң. Мен Америкага барып калган өзүм кылып кетем депчи. Буюрса депчи. Анткени мен Кыргызстанда жүргөндө бир аз тааныштар бар эле, сен күнүнөчү $200 таап коесуң. Смело деп эле ушинтип катуу сүйлөшчү да. Ана $200 таап койсом, жумасына 5 күн иштеп койсом $1000 таап коет экенмин да, калганын окуп коерум да деп ушундай ой кеткен да. Чоң акча көрүнүп элечи. Бирок атам кой балам деп неме кылып, чөнтөгүмө да акча берген, андан сырткары $4000 берген, андан сырткары эстейм. $4000 менен келип туруп эле машина алып туруп доставкага чыгам дегем да. Доставкага чыгыш үчүн дагы документтер керек, аны билбейсиң. Ооба. Анан ошол жерде ойлонгом. Эми эмне кылам деп 1-2-3 ай иш жок эле жүрдүм. Бирок иш керек. Эгер бай эмес үй бүлөдөн болсоң, мындай жөнөкөй бүлөм. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн, бирок ата энем төлөп бере алчу. Мен төлөп жок, мен өзүм кылышым керек деп өзүмө мындай сыноо кылчумун да. Оңой жашоого көнө албайын депчи. Туура. Анан бир аз 2-3 ай аракетим кылдым. 2-3 ай ата энем ачыгын айтканда жардам берип атышты. Контракт жактан. Анткени азыр мен билем, бул аябай трики нерсе да. Студенттерге бул жакта бир аз кыйналып жатсаңар, тартынбай ата энеден сураш керек. Анткени сени эң катуу түшүнгөн бул ата эне да. Албетте. Эң бүт жакшылык нерсени каалаган бул ата эне. Албетте. Мен ошондо аябай уялып атама чалгам, ата эстейсиз ушинткем депчи. Болбой атат. Болбой ушундай болуп калды десем, атам балам бул нормально деген да. Болот бул жашоодо. Сен эми 17-18 чыккан баласың. Мен канча деп төлөп турчу да меникин. Андан соң иш керек. Дагы бир жолу айтайын. Мен азыр өзүмдүн окуумду эң приоритетке алам. Окуу жана иш болуп турса, мен окуумду тандайм да. Мен азыр иштеп жаткан ишимде өзүмдүн контрагымды жабам, тамак ашымды жабам, жаткан жеримди жабам, өзүм ашпайт, бир да тыйын ашпайт. Ооба. Мен жүрөгүмдү акчага байлаган эмесмин. Азыр бул убактылуу нерсе. Акча келет кетет. Мен азыр ушул акча аркылуу бул нерсени үйрөнүп алсам, эртең бул мен бул акчадан 100 эсе эле табам да. Бат эле табам да. Анан кээ бирки студенттер бар, үй бүлөлөр төлөп берет. Ал дагы жакшы. Өзү мындай айтканда эң идеалдуусунда бул ата энеси төлөп берген жакшы. Бирок өзүң келип иштеп төлөсөң да болот. Эч кандай кыйынчылыктар болот, албетте, аябай кыйын. Эки жактын тең кармаш, үч жакты баланс кылыш. Бирок мен ар бүт нерсени теңдеп өлчөп көргөндө мен окууну биринчиге коет элем. Албетте. Менде эч кандай проблемалар, көйгөйлөр болгон эмес. Иш менен окуунун ортосунда, анткени мен алдын ала сүйлөшүп алчумун, иш менен мен окуумду приоритетке коем, анан кийин ишти кылам депчи. Байкелер да түшүнүктүү байкелер болгон үчүн аябай алардын да колдоосу бар бул жерде. Ошо ойлойм, иш керек, бирок окууну биринчи. Анткени биз бул жака эмне келдик? Окууга келдик да. Эң негизги жумуш ошол. Эң негизги жумуш өзү окуу. Ооба. Бирок ошол эле учурда баягы жумуш болгондо жашоого такшалып, ошол эле элдер менен аралашып, баягы жашоонун дагы чыныгы жүзүн да көрө баштайсың да. Чыныгы жүзүн көрө баштайсың. Акчанын ар бир акчанын дамын көрөсүң. Туура, эң туура. Мисалы үчүн, мындай бир суроо да. Эгер эн атасы төлөй албаса, бала келсе, бияка университеттен болобу, же ошол спонсор байкелерден болобу, чындап ошондой жардам ала алыш ыктымалы канчалык? 100% деген болобу мисалы үчүн? Университеттин 100% scholarship 100% алыш кыйын да. Негизи биздики public university болгон үчүн кыйын.
private-тардан бериш мүмкүн, бирок public-тер көбүнчө бере албайт да. Аны менин ошол co-founder дедим, ал Bard деген колледжде окуйт, ал бүт нерсеси төлөнгөн. Бирок жашоосун өзү төлөйт да, жаткан жерлерини, тамак ашын өзү төлөйт. Ушундай жери бар да. Бирок tuition fee-ни университет төлөп берет, бирок калганын бул өзү төлөйт да. 100% алышы бар. Аны үчүн сен SAT тапшырышың керек. Жок дегенде 1500 алышың керек. TOEFL же IELTS тапшырышың керек. TOEFL-да жок дегенде 100дөн өйдө. IELTS-тан 7,5дөн өйдө болуш керек да. Жана күчтүү мотивациондук письмо, күчтүү мотивациондук эссе, жана ошондой эле өзүңдүн extracurricular деп коет. Бул жакта аябай баалайт, сен өтө умный болсоң да, бирок сен чемпион Кыргызстана по боксу же чемпион Кыргызстана по волейболу болсоң дагы, ошол нерселерди аябай баалайт буларчы. Талант. Окуңдан күчтүү болсоң деле, бирок сен волейболдон күчтүү болсоң, сени командасын алат алар. Сен бүт нерсең мындай акысыз чечилет. Чечип коет да өзүрү эле. Сен керексиң бизге депчи. Же баскетболдон ойносо, ушундай бир спорт түрлөрү да бар да. Алны бирок алдын ала университет менен караш керек да. Бул университеттин командасы бар экен депчи, ошолорду алдын ала караш керек да. Туура. Бирок ойлойм, эгер Алла таалам пешенебизге жазып, үй бүлөнүн акчасы да жок болуп, бала Америкага келсе, бул Алла таалам да бир мындай ырайымы жана жардамы болот деп ойлойм ал жакта. Сөзсүз түрдө. Акча мен деле кээде акчам жок болуп калганда, контрактым өзү да төлөнүп калат да. Мындай билбейм, каяктан келип калды, бирок төлөп койгом да. Ушундай. Өзүм да билбей калам акын төлөнгөнүн. Ушу Алла тааламдын бир жагындагы мындай берекеси жана мындай берешендиги деп ойлойм да. Эң туура. Өткөндө да бир ушул аттуу баштуу агайлардын бирөөсү менен сүйлөшүп атып, ушундай сөз болуп калды. Америкага келиш жолдорунун эң оңою эмне депчи, студенттер үчүн. Ошондо дагы жана сиз айткан сөздү айтты. Же аябай акылдуу болушуң керек. Эйнштейндин визасы менен келесиң, мисалы үчүн да. Же аябай таланттуу болушуң керек. Таланттуу болсоң, акылдуу болсоң, жол 70% ачылат. Маселелердин 70-80% өзүнөн өзү эле чечилет деген сыяктуу. Анан биз Кудайга ишенген кишилерибиз, менин оюмча 30% ошол, 70% жогору жактан да. Мисалы. Анан эми акчаң болуш керек. Акчаң болсо анда welcome. 24 сааттын ичинде проблемаң баары чечилет. Сен чуть ли американецсиң да уже. Баягы Кудай жаштын тилегин берет деген кыргызда сонун бир керемет сөз бар. Мындай бир суроо сурагым келип атат да. Жаш муундун өкүлү катары башынан ошо студенттик этаптардын баарын өткөрүп аткан, мекенден алыс жүргөн, сагынуунун баркын билген киши катары биздин мекенибиз Кыргызстандын келечегин бир 5-10 жылдан кийин кандай көрөсүз? Мен билбейм, мен аякта жокмун. Толук ишенем. Мындай дубаларымды кылып турам Кыргызстан, кыргыз элим үчүн албетте. Мен ишенем Кыргызстан бул азыр шайн боло элек да. Кыргызстан азыр кандай айтсам, бир мындай борондун астындагы келаткан неме өлкө да. Бул мисалы Өзбекстан уже күчөйдү. Казакстан деле күчөйдү мисалычы. Кыргызстан күтүлүп атат да. Ушул 10 жылдын ичинде мен ишенем Кыргызстан деле ушундай бум деп чыгат да дүйнө жүзүнө. Ал кантип чыгат? Бул албетте бизден улуу да байкелер бар. Алардын салымдары чоң. Кыргызстанда мисалы Бишкекке мен жыл сайын барып визамды улантып келип турам. Көргөндө Бишкекте бир адашпасам 50% адам англисче сүйлөйт экен да. Билет экен. Анткени алар менен сүйлөсөм диспетчерлер экен да. Англисче билет, Американын көп нерселерин билишет экен да. И ошону Кыргызстанга дагы бирден бир пайыз болса тийтат деп ойлойм. Азыркы биздин президенттин администрациясы сонун иштеп жатат, жаштарыбызды колдоп атат, көрүп турабыз. Аябай жагып атат иштегендери. Мен ал жакта досторум дагы бар. Алар дагы аябай мындай айтканда сонун салымдарын кошуп жатышат. Кыргызстан өзүндө эле окуп, өзүнө эле салымын кошуп атышат да. Албетте. Мен ишенем 10 жылдын ичинде Кыргызстан мындай топ өлкөлөргө кирет. Өтө мындай реалистичный ойлонойлу, өтө өйдө деп ойлобойм, бирок азыркы турушуна караганда биздин кечээ эле көрүп калдым, зарплаталары да көбөйүптүр докторлоргачы. Бул деле бир жылыш да. Албетте. ВВПны көбөйтөт. Көптөгөн нерсенин үстүнөн иштеп жатышат, бирок азыркы ошол моментке ойлойм бизге окшогон бир адистер керек. Бизге окшогон кадрлар керек. Кыргызстанда көп ресурстар бар, бирок ошону кыла турган адамдар жок болуп атат.
Топтор. кадров деп орусча айтып коет. Кадровая голодовка. Ошондой деп айтып коет. Бизде азыр ошондой. Бирок мен айтып кеткендей эле биздин жаштар тажрыйбаны алып атат. Кыргызстан 10 жылдын ичинде ушул биз алган биз губкадай болуп бүт нерсени соролуп атабыз, барып Кыргызстанга чачабыз да. Буюрса. Кыргызстанды 10 жылдын ичинде Центральный Азияда өзүнүн сонун деңгээлде көрсөттү деп ойлойм. Буюрса. Мен толугу менен кошулам. Кыргызстан кайсы бир убактарда мен азыр ошол өлкөнүн атын атагым келбейт. Башкалар таанып калбасын. 20 жылга алдын ала жалаң гана студенттерге инвестиция кылган да. Бул мамлекет сиз деле билсеңиз керек. 20 жылдан кийин дагы 5 жыл мындай тоңуп турган да ошол мамлекет. Анан ошондо ошол мамлекеттин башындагыларга каршы аябай чоң мындай жек көрүүлөр пайда болгон да. Биз ушунча баланы окуттук, баары Америкада калып калып атат, Европада калып калып атат, келген киши жок, кана ушунча акча сарптадык, дагы эле экономикабыз өспөй эле, дагы эле арттабыз депчи. Анан 5 жыл өткөндөн кийин өзүңүз айткандай бум болгон да. Себеби ошол адистер кайтып келе баштаган. Эми сөзсүз түрдө эле кайтып келиш эмес, биз дүйнөнүн кайсы булуңунда болбойлу Кыргызстанга салымыбызды кошсок, Албетте сөз. сонун болот. Жеп-жеңил. Азыр ааламдашуу, глобализация деген сөздөр кетип атат. Ошон үчүн азыр Кыргызстан менен Американын ортосунда мындай чоң деле расстояние жок. Жүрөктөрдө болушу мүмкүн, бири бирин сагынып, бирок кылган иш аракеттер физически болушу мүмкүн, бирок кылган иш аракеттер эч мындай маселе жок. Дагы бир жеке өзүңүз үчүн бир суроо. Мисалы үчүн келгениңизге ушунча бир убакыт болуптур. Ошондо бир кандайдыр бир жетишкендиктерди жарата алдыкпы? Биринчи, экинчи жыл. Эмне менен мактана алабыз? Биринчи, экинчи жыл мындай айтканда бизде айтып коюшат, мындай күлүп студенттерибиз. Бул көнүшүү болду, көнүшүү жыл деп өзүбүздү алдап коебуз да. Бизге жетпей калса. Көнүрөкмүн. Ушул акыркы 2-3 жылда жетишкендиктердин акыркы жылы могул мен бул нерсени өзүм жаңы билип калдым. Биздин университетте ар бир студенттин өзүнүн имейлдери болот. Outlook дегенден киребиз бизчи. Ошол жака бир неме келиптир, сообщение келиптир университеттен Lincoln Laureate Award депчи. Буну укканда Lincoln Laureate Award деп уктум. Анан аябай мындай кызыктым да, билбейм. Мен негизи ушундай жөнөтсө кызыга бербейт болчумун да, анан буга кызыктым. Аты аябай сонун угултат депчи. Анан бул эмне экен деп ачып неме кылдым, издендим. Search кылдым, research кылдым. Карасам бул 1975-жылдан бери берилип келе аткан сыйлык. Бир сыйлык экен. Бул сыйлыкты кандай адамдарга берет экен? Requiremenттери мындай сенин GPA-ң 3,5-дан өйдө болуш керек экен. Эч кандай криминал историяң болбош керек экен. Жана 2 рекомендациондук письмо алышың керек экен өзүңдүн профессорларыңан, жана өзүңдүн personal statement деген бир эссе жазышың керек экен. Анан мен аны бир аз карап чыктым. 1975-жылдан баштап 2025-ке чейин карап чыктым. Карасам биздин фамилия ОВ деп атат го. Бүт негизи эсенгеник. Бир да ОВ жок да. Көрдүм, карадым, же кыргыз, же казак, же өзбек, же орус ушундай адамдарды таппадым да бирөөнчү. Анан аябай кызыктуу, мен ушуга тапшырайынчы дедим да. Тапшырдым. Рекомендациондук письмолорумду бир профессордон алдым, компьютер сайенстан, жана бир өзүмдүн эжекемден алдым. Ал бизде ушул директор интернационалдык студенттерди караган эжеке. Ошодон алдым экөөнөн. Жана personal statement деген эссемди жаздым. Жазганда бир жазып кайра өчүрдүм. Кантип мен сразу сонун баштасам болот, алар мындай көргөндө вау деш керек дедим да. Ал жака мен неме кошуп койдум. Dear passengers, flight 227 go to gate мындай деп баштап койдум да. Багы аэропортко чакырып жаткан чакырыкты. Ошону кошуп койдум. Ошо мен айтканда кофаундерим кошуп экөөбүз отуруп буну бир жума жаздык, адашпасам. Бир жума мен могул жерде эмне кылсакчы десем, ал буну кошсокчу деп ушинтип экөөбүз эки жактан кылып отуп бир мындай идеалдуу бир эссе жаздым деп ойлойм да. Анан мындай толук ишеним менен тапшырып жөнөтүп койдум. 2 жумадан кийин жооп чыгат экен. Анан бирок мен тапшыргандан кийин бир карасам, мен эми интернационалдык студентмин дедим. Мага булар неге берет дедим да. Буну
бул кыргыз экен, буга эмнеге беребиз дейт да. Бул оф экен. Бул Линкольн, бул Land of Lincoln деп айтып коет да, Ооба, Чикагода билесиз. Чикагонун. Чикагонун немеси аябай мындай өтө көтөрүлмөлүү, Линкольнди аябай күчтүү лидер катары көрүшөт. Албетте. Ал жакта ошол эгер утуучу болуп чыксаң сага медаль берет экен, сертификат берет экен. Сертификатка азыркы Чикагонун мэринин кол коюлат, губернаторунун кол коюлат экен, аташ председателдин. Жана $1000 сыйлыгын беришет экен өздөрүнө. Анан мен өзүмдүн 2 жума өттү, жекеме жаздым, чыктуу жоктору депчи. Акча керек болду. Акча керек болот. Жазсам, жоо чыга элек деди. Бирок жакшы жаңылык, сен топ 3-тө экенсиң деди. Биз азыр калбай атабыз деди. Мен ойлодум да, мен топ 3-тө болсом, мен интернационалдык студентмин, ошону утуламбы деп өзүмө мындай ишенич кетти. Мен топ 3-кө киргениме эле сүйөндүм да, мен жакшы эле экенмин депчи. Буну ар бир университеттен бир эле адам утат экен да. Мисалы, менин университетимен бир эле адам утат. Бул университеттен бир адам утат, ар бирден бир эле адамдан утушат экен. Анан дагы бир 2 жума өттү, анан жаздым да, Hi Maria, how are you депчи. Any news деп, анан болсо мага жазды. Сен 24 октябрь 2026 Спрингфилддеги Капитолийге бара аласың деди. Ооба, бара алам. Неге деп жазсам, мен сага секрет кылып айтайын, сен уттуң деди да. Керемет. Азыр биз буну официально афишировать этпедик дейт. Бирок сен уттуң, бир форманы жөнөттү, ошону толтур деди. Толтуруп жөнөттүм, дагы бирдекени жөнөттү, анда толтуруп жөнөттү деди. Сен менен жайында дагы Спрингфилд неме кылат деди, жазат сага деди. Өзүңдүн профессионалдык сүрөтүңдү жөнөтөсүң, дагы бир аз интервьюлар болот деди. Бул сыйлыкты берүү аз эми 24 октябрь болот экен 2026 жылы. Келаткан күздө болот экен. Анан сүйүндүм. Эч кимге айтпадым. Мындай ал элек туруп эле айтпай турайын деп, ушундай бир аз неме болду. Анан кийин мага кечээ эле чакыруу келди. Өзүмдүн университетимен 4 адамга чейин алып келсем болот экен. Бизнес casual кийинип кел. Линкольн лауреаттын уткандарынын сертификаттарын берип коелу. Биз университеттин атынан утпайбы? Университеттинкин алып, бирок эң главный мейн немеде болот да. Негизги иш-чара. Негизги иш-чара ошол Спрингфилдде болот. Мен окей деп жазып, 2 досумду кошуп, дагы бир байке, 2 байкени кошуп, буюрса ошо 19-май барып алып келебиз. Керемет. Ушул бирден бир жетишкендигим деп ойлойм. Эң жакшы өзүмө жаккан, анткени бул дагы бир тарыхый окуя. Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп калат экен. Оф пайда болот. Биринчи оф пайда болот да, Ову деп акырында фамилиясы менен. Анан эң мени мындай кубандырган ушул Америкага дагы бир мындай салымымды кошо алыпмын деген да. Анткени ал жакка алар эмнеңе карап сени баалашат, сен окууңа карап, жакшы окуйсуңбу, өзүңдүн сфераңда күчтүүсүңбү, жана ошондой эле сен өзүң айлана чөйрөңө кандай пайдаңды таасир алып жатасың, кандай лидерлик качествоң кылтасың деген ушундай бир requiremenттер бар экен да. Керемет. Андан сырткы ошо айтып кеткендей стартапты кылып жатам. Досум менен буюрса стартапты бүтүрдүк. Эртең митингибиз бар. Launch деген чоң VC компания. Robinhood дегендин эси да. Ал эле ошондой 150 миң долларга чейин фонд кылат. Эртең ошол жака буюрса киребиз. Ал дагы бирден бир мындай жетишкендиктерибиздин бири. Буюрса ошону алсак дагы жакшы бир пайда болот деп ойлойм. Көрүүчүлөргө тактоо катарында айтып атам, митинг деген Кыргызстандагы митинг эмес. Митинг деген бул жөн эле чогулуш. Zoom'га кирип туруп, 5 болот, pitch deck деп коет. Өзүңдүн продуктуңду көрсөтөсүң, кандай иштейт, эмне кылат, бул кандай болот депчи. Демонстрация кыласың. Анан ошону эртең көрсөтөбүз. Буюрса Similга биздин ниетибиз жана үмүтүбүз чоң. Буюрса жөн гана 1-2 жылдык проект эмес, бул биздин 10 жылдык проект. Бунун пайдасы бир гана Америка жана бул жакка эле эмес, толук Кыргызстанга да тие турган бир чоң проект деп иштеп келип жатабыз. Буюрса, мындай бир суроо сурагым келип атат. Абдан кызык окуя. Азыр жанагы диплом алыш үчүн 5 жыл окуш керек, 4 жыл окуш керек, андан кийин дагы 2 жыл кошулат. Андан дагы 2 жыл кошулат деп баягы окуу процесстери аябай узун эмес беле? Азыр ошолордун баары кыскарып баратат да. Сертификат, анан бир скилл болуш керек депчи. Мигранттар, то есть Америкага келген көбү ошол багытка кетет да. Мисалы үчүн өткөндө мен да Элджинге барып келдим. Ошо комьюнити колледжди бир карап, может быть, мен
Бишкектеги билген нерселеримди бияктын стандарттарына котороюмбу деген ой. 5 ай. Анан 1 ай окуйт экенсиң, ошону менен алдың сертификатың. Бирок мурунку алган билимиң болушу керек да. Ошону эле тастыктоо иретинде. Суроо. Узун окулган ошо университеттердин, институттардын кадыр баркы дейин, же болбосо алардын убактысы бүтүп баратабы? Азыр кыска эле окуулар болуп калабы? Сертификат менен эле иштеп калабызбы? Же баары бир дипломдун күчү барбы? Бул нерсеге айтып кетчүм, дипломдун күчү бар. Анткени дипломду мен адамды квалификациясы бар деп эмес, адамдын дисциплинасы бар деп ишенем да. Убакыт короткон. Убакыт короткон. Ошол 4 жыл бою талыкпай окуган да. Окуганда дагы баасын карасаңыз A болуп турса 5ке окуган. Мындай сүйнөсүз да. Бул адам окуган адам экен. Башында эчтеке жок болсо дисциплинасы бар адам экен, бирдекени кыла турган адам экен деп мындай. Бир нерсени узун убакытта мындай алыска кете алат. Арканы алыска таштаган адам экен деп ушундай ойлойм. Сиз айтканда бир жагынан туура, 1-2 айда эле окуп туруп иштерге кирип кеткендер дагы бар, бирок андай дагы байкелер менен сүйлөшүп, жана башка адамдар менен сүйлөшүп көрдүк. Алар көп айтат, университетте окуган башка депчи. Университет могу буткемп деп коет, буткемптерге окутат да. Университет окуткан нерсени, буткемп окуткан нерсени университет ошону майдалап үйрөтөт да. Бөлүп. Анан университеттин эмнеси жакшы? Сен социалдыгыңа жакшы, социалдык жакка жакшы, сен социалдык адамдар менен сүйлөшөсүң. Америкада өтө умный болуштун, өтө мындай кереги жок да. Бул жакта сен адам менен сүйлөшө алсаң, адамдын эмне кылып атканын билсең, анан ошонун үстүнөн бир аз иштеп койсоң уже жетесиң да бирдекегечи. Бул жакта көпкө адамдар менен сүйлөшкөн да. Бул жакта көбү ар бир адам менен сүйлөшкөндө психологу бар да, ар биринчи. Бизде психолог деген нерсе десек, кой дейбиз го бир өзү. Оорулусуңбу? Бизде Кыргызстанда психолог бул ата-эне бир туугандарыбыз экен да, карап көрсөңчү. Анткени булар өзү менен өзү жүрүп, эч кимге айта албай бул эле жүрөт экен да. Эч ким эчтеке айта албайчы. Бизде 9 сорубуз бар, бир туугандарыбыз бар, алар менен барлашып сүйлөшкөнбүз. Ошол дагы бул милость Всевышнего экен да, мындай айткандачы. Алла тааланын берими. Мен ошол айткан нерсем, дипломду мен кандай болбосун өйдөрөөк көрөм сертификаттарга караганда. Анткени диплом аркылуу мен түшүнөм, бул адам долгосрочный адам депчи. Эң туурасы. Ошо баалуулуктар жөнүндө сөз болду. Америкалыктардын баалуулуктары жөнүндө. Мисалы үчүн сиз ушу америкалык достордон дейли, же болбосо ошол эле society'да, коомдон кайсы жакшы жагын көрө алдыңыз, ошону кайсынысын ала алдыңыз? Же алгыңыз келет? Кандай сапаттарын? Американецтер аябай позитивдүү адамдар. Мындай туруп хей деп эле тааныбаса да учурашып, багы 10 жылдан бери тааныгандай эле учурашып эле дос боло берет да, ошосу жагат. Булар аябай мындай адамдар менен жакшы сүйлөшөт. Американецтердин эси жагат, ошо адамдар менен оңой сүйлөшөт да. Биз мындай уялуу эле, мынтип эле тартына беребиз. Бирдеке боло беребиз го, багындай уялуу эле. Азыр мен буга сүйлөсөм, бул мени токтотпой койсочу депчи, ушундай коркобуз го. Өзүң да мындай бир аз мындай айтканда крутойраак бирөөгө сүйлөй албайсың да, коркосуң. Американецтер мындай мен ошол немеде жүрдүм дедим го, Харвардда жүргөндө американец досум турду жанымда. Ошо Шейн Копланды көрдүм дедим го. Ошол учурда ал келип эле "Hi bro" деп эле колун берип эле мындай эле учурашып эле кучакташып койду да. Менимче ал бир аз мындай туура эмес окшойт деп ойлойм да. Көрсө жакшы нерсе окшойт. Анткени наркыда эле мындай бро деп эле ошондой сүйлөшүп кетишти. Мен болсо келип "Hi Shane, how are you" деп мындай бир аз сурап, "Can I take a picture with you" деп сурап, анан болсо "I have some questions about" мындай деп мындай бир аз уважительный аракет кылдым да, мындай сүйлөп, көңүлүн алып биринчичи. Булар ушундай ушул жагы жакшыбы, жаманбы билбейм, бирок мага ушул нерсе жагат да. Буларчы мындай чил деп коет. Америка чил болуп эле мындай жөнөкөй сезип, мындай аябай бош сезет да. Биз мындай кысылып эле байкелерден бирдеке сурайын десең мындай кысылып уялып беребиз го, тартынып элечи, багы атаңдан бирдеке сурагандай болуп элечи. Булар ушундай уялбайт да, мындай өзүнүн атасы менен сүйлөшкөндө дагы деп эле мындай досу менен сүйлөшкөндө сүйлөшө беришет. Эми ал жагы биздин немеге туура эмес келет деп ойлойм. Када салтыбызга албетте. Бирок негизи адам менен сүйлөшкөндө булар аябай чил да, мындай келип дос катары эле сүйлөшө берет. Ошосу мага жагат да, ошону тартынбайт. Тартынбаган жагын мага жагат. Мен да акыркы убактарда бир аз тартынбай калдым да, коркпой эле сүйлөшүп эле байке, чоң байке болсо, ул болсо сүйлөшүп, кандайсыз байке жакшысызбы депчи.
10 жылдан бери таанагандай эле сүйлөшүп эле ушуну уялбай элечи ошол жагы жагат да мага. Ошол нерсенин үстүнөн иштеп жатам мен. Анткени инвесторлор менен сүйлөшкөндө аларды мындай аябай серьезный адам көрүп албаш керек экен. Жөнөкөй эле бизге окшогон адам көрүп эле сүйлөшө бериш керек экен да. Мына ушундай депчи. А биз болсо бирдекеге даярданганда отуруп алып жазып мен ушуну айтышым керек деп отурбаш керек да. Ошол нерсе жакпайт магачы. Мен бүт нерсени өзүмдүн жүрөгүмөн эмне чыкса ошону айтканга аракет кылам, ошонун үстүнөн иштеп жатам да. Ошол нерсе американецтерде жагат да мага. Баягы харизма менен Сүйлөшөт, мындай бир жерде сон пауза коюп коюп ушинтип аябай мындай өтө эстетично көрүнөт да мындай сүйлөгөндөрчү. Мен аябай ошол нерсени үйрөнгүм келет да. Кыргызстанга кайталы. Азыр эми биякта кыргыз досторубуз бар экен, байкелер жөнүндө кеп кылдыңыз. Үй бүлө менен дайыма эле сүйлөшүп атам, телефон аркылуу деген сөздөр болуп атат. Бирок мында аябай сагынган бир нерсе барбы? Кыргызстандын ушунусун аябай сагындым деген. Кыргызстандын аябай сагындым дей тургандай мен Америкада көп жүрбөдүм. Анткени мен жыл сайын барып келем да. Студент катары баары бир болот го мындай. Ал нерсе бул апам бышырып берген тамактар го дейм. Ысык тамак го. Оюмча ошо. Андан сырткары адамдай биздикилер аябай гостеприимный го. Мындай бире келсе, балам кел, балам деп ар кимде сыйлайт го биздичи. Бул Америкадан келиптир деп сыйлап, ошондой сыйлоо нерсени аябай сагынасың бул жакта. Анткени бул жакта жүргөндө ар ким өзү менен, ар ким өз иши менен. Мен ошо бир аз кыргызыраакмын, ошол жагым жагат да мага. Мен деле чоңойгондо ушинтип неме кылам да, мындай басса депчи. Басса чай чейли, үнтейли деп. Эң турасы. Ошондой жагын аябай сагынасың бул жактачы. Анткени бул жакта байкелер аракет кылат бүт нерсеге, бирок алардын да өзүнүн үй бүлөсү, жумуштары бар. Бирок булар кылып жаткан нерседе аябай чоң нерсе кылып жатышат да. Ошон үчүн сагынган нерсем ошол апамдын бышырып берген тамактар жана ошол биздин када салт го дейм. Эми тамак жөнүндө айта турган болсок, мисалы үчүн азыр ушунчалык кыргыздардын биякта кафелери, ресторандары толтура. Бирок апа бышырып берген тамактын ичинде ошол өзүңүз айткандай апанын батасы бар, дубасы бар, ичиндеги мээрими бар, туурабы? Бул ошон үчүн даамы башкачараак да. Ошо мен жыл сайын майда же июньдө учуп кетем да Кыргызстанга. Апа мага мына тамактар даярдап койгонго учуп барча деп. Бир айга меню жазып коем. Апам болду балам деп бүт нерсени даярдап аябай сүйүнүп тоюп жейм да, кайра келип алып. Ошол Кыргызстанда жүргөндө ошол тамак жеп көрбөй деп бул жакта ойлонуп коебуз. Ошондой учурлар да болот, мындай аябай күлкүнчүү нерсе, бирок чындык да. Өзгөчө орозодо. Мындай суроо сурагым келип атат. Мисалы үчүн биздин подкастты сөзсүз түрдө Кыргызстандагылар көрөт. 11-класстын балдары көрүш ыктымалы аябай чоң. Америкага келип окуйм деген ушундай каалоосу барларга кандай кеңеш болот эле? Америкага келип окуйм келбегиле. Жок, келиш керек. Бирок алдын ала өзүнө бир мындай. Мен эгер азыр 11-класс болсо эмне кылмакмын? Өзүмдүн мындай айтканда максатымды тууралап коюп алмакмын да. Туура университет тандамакмын эң биринчиде. Туура университет жана scholarship'ты болушунча көп сурамакмын да. Мисалы, сен университетке тапшырганда сага мынча scholarship бердик деп келет да. Дагы сурамакмын, дагы бергилечи депчи. Мен ошону кылбапмын. Ошол менен катам болуптур. Дагы бергилечи деп сурамакмын да. Анткени сен келе элексиң да, сурай бериш керек да. Алар жок дебейт да, если сен алар кааласачы. Мен мондой нерсем бар деп, могул нерсем бар деп бүтүндөй жетишкендиктерин жөнөтө бериш керек да. Биринчи ошол университетти туура тандалыш керек, өзүнүн кесибин дагы. Анткени азыркы маалда кесип тандаш мурункуга караганда оңоюраак болуп калды деп ойлойм. Менин оюмча тескерисинен кыйын дейсизби? Ушунчалык кесип көбөйүп кетти. Анткени бүт нерсени мындай карап көрсөң, азыр Cloud AI, ChatGPT деген нерселер бар да, мындай. Ал жагынан да. Жардамдары да көп да. А биз бирдекени билиш үчүн Google'дан изденип, аны таппай каласың, ChatGPT жазсаң тарс деп таап берип коет эле абагындачы. Азыр ошол нерсеси жакшы да, бүт нерсе автоматизация болуп кетти, жеңил болуп кеткен да. Ошол жагын карамакмын, өзүңүздөрдүн бир аз мейжерди тандоого. Бирок Америкага келгенде биринчи жыл баарына general year болот. Биринчи жылда башкага да которсо болот. Ал жагынан да коркпой келе берсе болот. Бирок мен болсом ошону тандоо алмакмын. Анан өзүм планым коймокмун дагы. Америкага мен эмнеге кеттам деген туура мындай айтканда priority коймокмун. Туура негизги максаттын туура коймокмун да. Мен Америкага окуш үчүн кеттим, иштеш үчүн эмес деп. Анткени мен толтура
толтура эмес, эми бир санап өтө турган бир аз тааныштар да бар. Келип Кыргызстанда аябай жакшы окушкан адамдар, бирок бул жака келип ишке берилип кеткендери дагы бар да. Биздин студенттердин максаты бул окуу да. Ошон үчүн мен биринчи очередь мындай окууга коюш керек да. Окууну окуйм деген адам болуш керек нарагынан. Жана ошол окуумду окуп, өзүмдүн кыргыз элиме кандай пайдамды келтире алам. Жана Америкада кантип мен кыргызды жакшы көрсөтө алам, кыргыз адамды туура жагынан көрсөтө алам жана негизи эле кандай салымымды өзүмдүн элиме бере алам деген бир мындай жакшы бир өзүнө road map деп коет, ушундай road map болуш керек да. Анан бирок мен келбегиле деп айтпайм, келгиле деп да айтпайм, бул адамдын өзүнүн тандоосу албетте. Каалагандар келет, каалагандар келбейт, бирок Кыргызстанда дагы толтура досторум бар, мага караганда көптөгөн нерселерди биле турган адамдар бар да. Кыргызстанда дагы жакшы чөйрө, бүт нерсе бул чөйрө деп ойлойм. Албетте. Эгер чөйрөдө өспөй жатса, чөйрөдүн үстүнөн иштеш керек деп ойлойм да. Албетте. Ушул жерден бир суроо туулуп атат. Мисалы үчүн сиз Кыргызстанда окудуңуз, 11-класска чейин жүрдүңүз, андан кийин Америкага келдиңиз. Даже жыл сайын барып атсаңыз дагы кайсы бир ички дүйнөңүздүн кайсы бир бөлүгү американец болуп баратат да. Мисалы үчүн азыр айтып атасыз, американецтерди мага мындай жагат, мен да ошону практика кылып атам депчи. Анан же кыргыз эмес, же американец эмес, ортодо калып калыш коркунучу барбы дейм да. Мен жеке оюмча жок да. Мен кандай өзүмдү американец кылып алып жүрөйүн десем дагы жүрөгүмдө мындай кыргызмын да. Багындай башында келгенде американец болуп аракет кыласың, эми өзүнчө баягындай Starbucks ичип коюп, бирок ал американец кылбайт. Американецтер кылбайт, бирок биз ошентип ойлойт экенбиз да келсек. Американецтерди көрсөк, алар бир жака окууга же бир жака деле барсам эптеп-септеп эле кийинип ушундай. Биз кыргыздар бир жака барганда галстукту түздөп, бүт нерсени карап, чачтарыбызды түздөп, мындай таптайыр болуп келебиз го. Ошол жагы кыргыздын ошол жагы жагат да. Биз бир жака барганда аябай мындай жоопкерчилик менен, сый менен ошол кийинген адамың бул өзүң үчүн эмес, бул сен сыйлаган адамга да. Сен адамды сыйлап туруп жакшы кийинип барасың да. Бизде ошол сый мамилеси жакшы. Бул жакта бири-бирин сыйлай беришпейт, сыйлабайт да көбүчү. Ошол бирдей көрөт. Бирдей да, мындай жүрө беришет, пижамасы менен деле, башка кышында шорт кийип деле жүрө беришет, ушундай да, мындай түшүнбөйсүң. Анан мен өзүмдү мындай болуп кетем деп мындай эч көрө албайм да. Мен өзүмдү ушул бойдон эле кармайм. Анткени 4 жылда мен бир нерсем өзгөрүш керек болчу да жок деген. Эчтекем да өзгөрбөдү. Тилден деле мен кыргыз тилин көбүрөөк сүйлөп баштадым бул жака келип. Орус тилди унутуп деле калдым да. Мындай айткандачы, азыр орус тилден сүйлөштөн уялам да, бир аз мындай акцент сүйлөп алсам бирөө күлөт депчи. Ошон үчүн кыргызча англисче кылып сүйлөгөнгө аракетим жасап атам. Жакшы. Сиздин сурооңузга жок, мен кыргыз бойдон эле калам деп өзүм толук ишенем да. Мисалы үчүн ошол кимдир бирөөлөр балким аябай таасирленет да. Кайра эле ошо чөйрө маселеси, мисалы үчүн кимдир бирөө ошол университетинде сиз жолуктургандай достору болбой калса, же болсо кыргыз комьюнити жок жерде окуп аткан болсо, 99% американецтер болсо, эми сөзсүз эле американец болсун, Японияда окуп аткан болсо, мисалы үчүн. Ошол кыргыз студенти өзүн жоготпош үчүн кандай сапаттар болуш керек дейм да? Маданиятыбы, же үй бүлөсүнүн күчүбү, балким дин, кайсы? Албетте биз бул жерде баарыбыз турганыбыз бул бүт Алла Тааламдын каалоосу. Албетте биз Алла Таалама ишениш керек эң биринчи. Эмне болуп жатпаса, эмне болуп дүйнөдө болуп жаткан бүт нерсе бул Алла Таалам каалоосу менен да. Анан кандай сапаттар болуш керек? Албетте Алла Таалама ишениш керек. Биз жөн эле себептерин кылабыз, бере турган бул Алла Таалам деп ишенем. Мен ошондой идеология менен жашайм. Анан бул жакта көрдүм, жаңы келип американец болуп, америкалык жашоосу менен жашап көрдү, бирок кайра эле бизге кайтып келди да. Кайра эле чындык каерде экенин өзү билип калат да. Же сый менен келесиң, же үй менен келесиң, сөз деген бар го, бизде ошол нерсе бар деп ойлойм. Анткени мен көптөгөн адамдарды көрдүм, Кытайда окуган досторумду көрдүм, бир аз алар дагы неме болуп кетти, бирок кайра эле кайтуу жолунда кайра эле чалып, досум кандайсың деп. Бүт нерсе бул менин идеологиям боюнча Алла Тааламдан деп ойлойм. Анан албетте үй бүлөнүн чоң таасири бар. Мен ушу кичинекей кезимде айтып кеткендей эле тайнем, тайтам дубаларын көп берчү да. Мен азыркы дагы бир жолу айтып кетем, ушул кимдир бирөөнүн небереси, балдары болсо, дуа
дуба бүт нерседен жардам берет деп ишенем да. Мен ошол дубанын артынан биз өнүгүп өсө атабыз деп толук мындай толук ишеним менен айта алам. Ушул сөздү бир мен калп айтпасам 5 жыл мурун бир байкеден уктум эле да. Байке эмне кылабыз деп мен Бишкектен бирөө менен акылдашып баягы бир убакыт болот экен. Адам эки жолго келип калат да. Же бияка кетишиң керек, же бияка кетишиң керек дегенчи, баягы аябай переломный моменттер болот го. Ошондо сурасам, ошол болбосо мындай аттуу баштуу бизнесмен, чоң жерлерде иштеген, ошол байке айтканда дагы эле эсимде. Биз эчтеке деле кыйраткан жокпуз дейт да. Биздин кылып атканыбыз бул биздин чоң аталарыбыздын атасынын эле Мен деле ошого жыйынтыгы дейт да. түзмө түз ошо байке менен кошулам. Бул азыркы биздин мындай Кыргызстаныбыз өнүккөн деле бул ата бабаларыбыздын бир дубасы да. Албетте. Бир жактан тийген нерсеси. Албетте. Ошол эле 37-жылдардагы Туура ниет кылыш, туура кызыл террордогу болгон ушул Жуз Абдрахманов, Разаков, ошол аталарыбыздын алар деле камалып жатып, жалгыз калып атып, үй бүлөсү жок. Көп эле дуаларды кылды да, көп эле баталарды берди да. Биз аракет кылып атабыз, биз балким аягына жете албайбыз, бирок ошондой муун алып келе көр деген сөздөр сөз чыкты болуш керек деп ойлойм да. Албетте. Сөз чыкты болуш керек деп ойлойм. Кудай жөнүндө сөз болуп атат. Ушул балким мен акыркы суроом болсун. Студенттердин убактысы аз. Мындай бир суроо мен бардык биздин подкастка келген коноктордон сурайм. Мен үчүн аябай маанилүү. Мен баягы элдер кимдир бирөө ручка коллекция кылат экен, кимдир бирөө кружка коллекция кылат экен туурабы деген сыяктуу. Мен дагы ушул суроомдун жообун коллекция кылып атам да. Суроо мындай. Нуртилек мырза, эгер Кудай Таала бир эле каалооңузду аткарам десе, бир эле кандай эмне сурайт элеңиз? Аябай оор суроо экен бул. Ойлонуп, аябай ойлонуп жооп бере турган суроо экен, бирок биринчи нерсе оюма келген бул ушул Контрагын төлөп койчу. Алды. Албетте көптөгөн нерсени сурайм азыр деле Алла Тааламдан. Бирок сиз айткандай ошо коллекция кылып атпсыз. Мен айтмакмын, ошол бүт дүйнөдө жашап кеткен момун мусулман эмес жана башка динди карманган адамдар дагы болсо, Алла Таалам баарыбызды түзмө түз бейишке киргизсе деп ушундай бир каалоомду айтмакмын да. Керемет. Кайсыл динди карманбасын, кайсы кимге ишенбесин, баарыбызды бир жака киргизсе, киргиз деп мындай сурамакмын. Ошол менин жообум деп ойлойм. Кудай жаштын тилегин берет, кабыл болсун. Буюрса. Чоң рахмат. Бүгүн аябай кызыктуу маек болду. Мен ойлойм, ишенем, бул подкастты көргөн кишилердин көбү дагы студенттер көбүнчө, или студент болом дегендер кандайдыр бир өздөрүнө сабактарды алат. Тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат, убактыңызга чоң рахмат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Чикагода жүргөндө Кыргызстандын ар бирөөбүз Кыргызстандын элчисибиз. Ооба. Кудай Таалам сизди ошол түз жолдон тайдырбасын. Окууңуздун үзүрүн көрүңүз. Стартап эмес, чоң компанияларды башкарыңыз. Стартаптарга мүмкүнчүлүк түзгөн Буюрса. Шарттарга жеткирсин Кудай Таалам. Чоң рахмат келгениңизге. Сизге да чоң рахмат, Алмаз байке. Аябай жакшы подкаст болду деп ишенем. Бул жакта айтып кеткен бул жалаң менин жеке оюм, анан комментарийлерде бир аз хейт болуп кетпесин деп. Бул менин жеке өзүм басып өткөн жолум. Албетте. Анан өзүмдүн бир мындай идеямды, оюмду бирөөгө киргизгим келбейт, бирөөгө ушуна кылышың керек деп деле айтпайм. Бул жеке гана менин оюм, өзүмдүн өтүп кеткен тажрыйбам жана балким башка адамдарга менин бир пайдам тиет деген ниет менен. Буюрса. Бүгүнкү подкасттын коногу Нуртилек Райымжанов болду. Бул Салам Америка подкасты. Мен Алмаз Көчөрбаев. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.